Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы 226.560 доза AstraZeneca вакцинасынын биринчи партиясы келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Жылдыз Бакашева жүктү кабыл алуу учурунда өнүктүрүү боюнча өнөктөштөргө дипломатиялык өкүлчүлүктөргө акысыз көрсөтүлгөн көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Өлкө жетекчилиги коронавирус инфекциясына каршы калкты вакцинациялоого приоритеттүү маани берет. Эпидемиологиялык абалды жакшыртууга, оорунун деңгээлин кыскартууга, экономикалык ишмердүүлүк үчүн жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө, окуу процессин салттуу формада жандандырууга мүмкүндүк берет. Мен жарандарды коронавирус инфекциясына каршы эмдөөгө чакыргым келет. Эмдөө сизди жана жакындарыңыздын ден соолугун коргойт, деди Жылдыз Бакашева. Анын айтымында Кыргызстан бардык процедуралардан өткөндөн кийин өткөн жылдын сентябрь айында 190 өлкө мүчөсү катары камтылган COVAX платформасынын мүчөсү болду. Европа биримдигиндеги өлкөлөрдө AstraZeneca вакцинасын болжол менен 49 миллион адам алган. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө AstraZeneca вакцинасын 1285 адам алды.